Кудайдын чакырыгы 21 январь. Биз жашап жаткан дүйнө ар кандай коркунучтарга, белгисиздикке толду. Интернетти ачканда эле абайлагыла, мындай болуп жатат, абайлагыла, тигиндей болуп жатат, өлтүрүп атышат, байкатпай ийне сайып кетип жатышат, уурдап кетип жатышат деген маалыматтар. Кайсы бирин айтабыз? Өкүнүчтүү, бирок чындык ошондой. Адамдар бардык жактан өздөрүн коргогонго аракет кылып жатышат. Охранный агентстволор көбөйгөндөн көбөйүп жатат. Анткени талап да ошончолук күчөп жатат. Видео камералардын түрү, телефондо байкап туруучу приложениялар. Ушунун баары адамдын коопсуздукту каалаганы. Албетте, ар бирибиз кандайдыр бир коргоо астында болгубуз келет. Бирок адам Кудайдан коргоо күтпөгөнү, издебегени өкүнүчтүү. Кудайдын койгон коргоо чеби өтө ишеничтүү, өтө бекем. Бирок биздин көзүбүзгө көрүнбөгөндүктөн адам көбүнчө көзү көрүп турган нерсени тандайт. Билесизби, Кудайдан корккон адамдарды Кудайдын коргоочу периштелери күн дебей, түн дебей жанында болушат. Забурдан мындай аятты окуп кетели. Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду курчап турат, аларды куткарат. Бул аят поэзия китебинен алынган сөздөр эмес. Бул руханий күчү бар руханий мыйзам. Бул мыйзам иштейт экенин тирүү Кудайдан коркуп жашаган ар бир ишенүүчү айта алат. Көпчүлүк учурда бул жашооңдо Кудайдын катышуусу болгону, курчап турат дегени Кудайдын толук коргоосу жөнүндө айтат. Биз эч качан жалгыз калбайбыз. Бул аятта биз бир шартты байкайбыз. Теңирден корккондорду. Так ушундай адамдарга Кудай өз коргоосун берет. Аяттагы акыркы сөз аларды куткарат. Ал жөн гана жаныбызда болбостон куткарат дагы душмандардан, коркунучтардан, шайтандын торлорунан, тобо кылганыбызда күнөөлөрүбүздүн кесепеттеринен куткарат. Теңирдин периштеси жаныңда, сен жалгыз эмессиң. Кудай өзү руху менен сени курчап турат.